Assalamu алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Бул чыгарылышта Норус турнири кайсыл жакта өтөт? Жогорку лига менен биринчи лигада кайсы жана канча командалар катышат? Көк Бөрү оюнундагы кызыл кагаз кандай болот деген суроолорго жооп беребиз. Ошондой эле Эрсултан неге достуктан кетти айтып беребиз. Норус 2024 турнири Бишкек шаарындагы Ак Кула ат майданында болот. Жогорку лигада буйруса адаттагыдай эле 6 команда катышат. Алар ынтымак, Сарөзөн, Достук, Мурас, Игирик жана Жаштык. Жаштык боюнча маселе дагы да болсо белгисиз бойдон калууда. Алдыңкы күндөрү колдоо болуп, жакшы жака чечилет деген ойдобуз. Биринчи лигада 12 клуб күч сынайт. Биринчиси Алтын Альянс, экинчиси Өзгөн, үчүнчүсү Сыгата, төртүнчүсү Улар, бешинчи Намыс, алтынчы Жетаке, жетинчи Көкжал, 8-нчи Бакаята Дөөлөт, 9-нчу Кемин. Жаңы переходи на ООО комбо тарифтик топтому. Көптөгөн комбо опциялар. Өзүңөр тандап, акысыз кошуп алгыла. Өз тарифиңди куруп ал. Өз комбоңду оңой эле чогултуп ал. 10-нчу Четинди, 11-нчи Каракулжа, 12-нчи Талас шаары. Экинчи лигада болсо команданын саны чектелбейт. Норус турнирине катыша турган командалар федерацияга депозит төлөшөт. Жогорку жана биринчи лиганын командалары 100 миңден, ал эми экинчи лиганын командалары 50 миң сом берет. Ал эми Көк Бөрүнүн жаңы эрежелерине токтолсок, эрежени өзгөртүү боюнча жумушчу топтун мүчөсү Рамис Кудайбергенов жаңы эрежелерге ылайык тартип маселеси күчөтүлгөнүн баса белгиледи. Оюн ичинде тартипке баш ийбегендер калыска одоно мамиле кылса, атүл атаандашка карата айберсиз сөз үчүн команда оюнчусуна дароо кызыл кагазы көрсөтүүлөрүн билдирип өттү. Мындай күчөтүлгөн тартипти киргизүүгө соңку учурдагы Көк Бөрүдөгү терс көрүнүштөр себеп болду. Кыргызстан курамасынын жана ынтымактын намысын коргоп келген легендарлуу Геркулестин баласы Төөкашка деген жаңы ат ортодо мыкты оюн көрсөтүүдө. Буга чейинки машыгуу оюндарында Төөкашка республикалык жекеме-жеке чемпионатын жеңип алган Эрсултан Айдаркан уулу минген кортежди жеңип койду. Бул ат алдыда Норус мелдешинде Мурас үчүн ойноору айтылып жатат. Мындай окуялардан улам алдыңкы турнирде ынтымактын негизги атаандашы Сарөзөн же Достук эмес Мурас командасы болушу мүмкүн. Жаңы түзүлгөн Талас командасынын капитаны Эрсултан Айдаркан уулу Достуктан эмнеге кеткенин айтып берди. Өзүмдүн күчүмдү дагы бир бөлүп командалардан сынап көрөйүн дедим. 5 жыл Достук командасында биринчи лигада ойноп, эми экинчи лигадан биринчи лигага чейин көтөрүлүүгө аракет кылып атабыз. Эми ушу күчүбүздү сынап көрөлү дедик. Мен баары албадым. Жаңы команда. Жаңы жетекчи, жаңы команда чыгарабыз. Даярдыктар баштадыңар? Даярдык башталганына 1 жыл болуп калды, буюрса. Жакшы. Сызбор өтүп жатасыңар? Сызбор өтүп жатабыз Бишкекте. Ушунча 5 жыл ойногон Достук командасы менен коштошуу да оңой болбосо керек? Албетте, көп убакыт болду эми. Келишпестик деле болгон жок, ал жакта эч кандай нааразычылык болгон жок. Аларына туура түшүндүрүп, туура кабыл алуу менен, туура түшүнүү менен айтып түшүндүрдүм аларга да. Алар деле каршылык болуп, тоз иштеп аткан жок. Ийгилик каалап, алдыда ойнор ийгилик каалап жакшы жатышты. Нарын облусунун сыймыктуу тулпарларынын бири 5 Кашка аргымагы алдыда өтө турган Норус турниринде Намыс командасында оюн көрсөтөт. 5 Кашка аргымагын Алымбек Кедейбеков башкарат. Эске сала кетсек, 5 Кашка аргымагы бир нече жылдан бери нарындан чыккан алдыңкы командаларында оюн көргөзүп келген. Ал эми Намыс командасына жаңы келген Таластын оюнчулары төмөнкү аттарды минет. Талгасбек Дүйшелиев машыгууда Америка аттуу аргымакты ойнотуп жатат. Ал эми Астаркул Табышев Гарлем аттуу аргымак менен оюн көрсөтүүдө. Урматтуу көрөрмандар, быйыл Норус турниринде ким чемпион болот? Ой пикир калтырыңыздар.